Бул 9-апрель күнү кечинде болуп атат. Саат 9:30 ортосунда болуп атат да. Балам топ ойногон эле тышка чыккан. 8:30 суранып чыккан. Дайыма эле газонго барып ойношчу. Ошо биздин микрорайон Кашка сууга ошо атайын жаштары уюшуп мерге орот, жанагы биздин Эрмат деген инибиз ошо газон салып берген. Атайын ошо биздин балдар ар кайсыга барып ойнобой, ошо биздин өзүбүздүн райондо ойношсун деп ошондой газон уюштуруп салып беришкен. Ошол жака эле постоянный барып ойношчу. Анан ошо топ ойногон чыгып эле 9:30 ушундай согушуп кетишиптир. Талашы бул балдарды биздин өйдө жагыбызда кичи айыл бар, Ташкия деген. Ошол айылдын балдары биздин Чеховко келип окушат. Биздин балдар деле Чеховко барып окушат. Анан бир эле мектепте окуган балдар болуп атпайбы буларчы? Бир эле класста окуган балдар да бар болуп атат арасында. 8-чи класстан баштап 11-чи класска чейин окуган балдар да бар экен. 40 баладай баланы чогултуп келген экен, өзүнүн классташ баласы. Анан ортосунда эмне салгылашуу болгонун билбейм, бирок балам ошо ойноп аткан жеринен телефон чалып чакырышып, биз келдик, массовый балдар болуп. Сиздин балаңызга чалыптыр. Кимге, менин балама чалганын да билбейм, жанында балдарга да чалганын билбейм, бирок массовый түрдө балдар келди деп чалса, анан балам деле ойлобосо керек, ошондой толтура келди деп, жанан мейли деп жүрү деп барышыптыр. Барганга чейин эле ошо тапылдатып эле таштар менен койгулап, калтектер менен койгулап, кыйкырып басмачылардай болуп келишти дейт. Жанында жашаган жителдер айтып атат. Ошентип жанан коркуп алар эшиктерин жаап, терезелерди, дарбазаларды талкалап салышты дейт. Анан ошо биринчи эле баламды сол жака урганда ошо баш сөөгү сынып ичин карай кирип кеттир. Биз жанында болбогондон кийин билбейбиз да, бирок ошо кулап калганда ошо балдар качып, менин баламдын жанындагы балдар азыраак болгон үчүн алар качып кеттир да. Анан ошо жанжал болуп, тигилер тарап кеткенден кийин баягы 2-3 досу күтүп туруп, анан элдин баары кеткенден кийин акырын келип, анан тургузуп алып, анан сүйлөп алып кетип, анан доктурга алып барыштыр да. Анан ата-энесине айткандан коркушуп, өзүлөрү баягы эптеп бир машина таап алып барышыптыр да. Баламдын башына деген темир же болбосо момундай бир катуу дубинкадай болгон жыгаш деп айтып атат да. Бул таш тийгенде жарылып кетмек деп айтып атат врачтар өздөрү. Бирок таш тийип келди деп жакта балдар ошонто алдап барыптыр врачтарга, бирок врачтар андай заключение чыгарган жок. Балаңарга таш тийген эмес, катуу нерсе тийген деди. Сыныптыр, анан мээге кирип кетти атпайбы сөөгүч. Обул больницага ошол күнү эле түнү түштү. Аябай оор абалда түшүп, давлениясын капельница коюп атып көтөрүштү. Капать этип улам мында аябагандай покой керек деп сүйлөтпөй, тургузбай, ордунан сейгизип ошентип аттык. Анан биз Бишкекке алып кеттик бир күндөн кийин. Экинчи күнү эртеси 2 күн жаткандан кийин эртең менен атайын спец машина менен бияка экстренный кылып жиберишти. Бияка келип, азыр 2 күндөн бери мына дагы капельница коюп атат. Мындай баламдын абалын ошо эме операцияны көтөрө алгыдай кылып капать этип, ар кандай дарыларды коюп, ошо оңдоп атышат. Азыр оор эле болуп атат абалы, аябай. Азыр кандай абалы? Сүйлөп атабы? Сүйлөбөй эле, жанында биз дагы туруп эчтеке сүйлөй албай атабыз, анткени мынтип эле көзүн ачып эле патолог карап эле, башын эле мынтип эле ийкеп эле, мынтип эле ушундай эле болуп атат азыр. Неге сиздерди таанып кадимкидей эсмиде? Мындай таанып эле атат бизди. Анан аябай ошо покой керек экен, даже суунун шылдырагы дагы болбойт деп врачтар айтып атат. Аябагандай көпкө дарыланат деп айтты, наследственный жаман деп айтты врачтар. Органда иштегендер ушу дайыма акыйкатты туура чечимге чыгарып иштесе деп ойлойм. Менин балам бүгүн страдать этсе, дагы эртең дайыр ата-эненин баласы страдать этиши мүмкүн ушундай. Милициялардын ушундай шалакылыгынан деп грубо айтканда, көчө эле ушу Бишкектен деле эмне деген жапжаш кыздын өлүмү душар болду. Анан мен дагы эмкичекти ушу баламды чапкан баланы таппаганына аябай нааразымын. Эгерде табышпасам, мен обул сотко кайрыламын. Президентке дагы кайрылып кат жазамын. Эгер ушу баламды чапкан баланы таап беришпесе, акыйкаттуу түрдө чечип беришпесе, мен анда барчу жердин баарына барып кайрыламын.